шаарында Сулайман тоодон кулаган таштын кесепетинен бир туракчай жабыркады. Анда тоодон кулаган таш Колунөр көчөсүндө жайгашкан дал ушул туракчайдын дубалын тешип өткөн. Жерине 8 куткаруучу тартылып, мындагы ташты сыртка алып чыгарышкан. Окуя 22 февралда күндүзү катталган. Бул жолду 1 чарчы метрди түзгөн тоо ташы 19 метр аралыктан сүрүлүп келип, үйдүн дубалын бузуп кеткен. Бактыга жараша үйдө эч ким болгон эмес, сүрүлүп келген тоо ташы мындан да чоң көлөмдө болуп, экиге бөлүнүп калган. Үй ээси Шерикбай Мажитов бул жайда 10 жылдан ашык убакыттан бери жашап келет. Буга чейин мындай учур орун албаганын айтат. Кетте таш сүрүлүп келип, үйдүн аркасына түшүп калды. Үйдү тешпей. Құдай сақтады, ешкім жоқ эле, балдар бар, бала чаға бар эле. Бұл жерде жашаганыма 10 жыл болды. 10 жылдан бери. Жашаймын, кооптуу жер экен да бу. Таш сүрүлүп, таш кулайт экен. Бул окуядан соң мындагы жергиликтүү тургундар да кооптонуп турушат. Анткени дагы деле туруксуз аба ырайынан жана жаан-чачындын кесепетинен таш кулоо коркунучу күч болуп турат. Буга чейин Сулайман тоон аймагында жашап жаткандарга бир нече жолу эскертүүлөр да берилип келген. Жашаганыбызда 70 жылдан ашып калды. Бул жерде жашаганыма 70 жыл болуп калды. Ошондон бери мындай таш кулоо биринчи жолу болуп жатат. Мурун мындай болгон эмес. Биз да кооптонуп турабыз. Ал эми жараксыз абалга кептелген бул турак үй текшерүү учурунда курулуш нормаларына жооп бербеси аныкталган. Анткени Сулайман тоонун корук аймагында салынып калган. Колунөрчүлөр көчөсүндө дагы 3 туракчайга таш кулоо коркунучу бар. Сулайман тоодо дагы 8 тоо ташы кулап кетүү кооптуулугун жаратууда. Бул кырсык айтып келбейт. Биринчиден, экинчиден азыр көрүп атасыздар, нымдуулук пайда болот. Ал жерде биз адистер менен караганыбызда жер кара топурак. Кара топурак бул катпары дагы калың кара топурак экен. Ошон үчүн бул айтып келбейт. Кооптуулук албетте бар. Тоо таштарында 8 дана болот да, бул жер болупту. Биздин адистер аны белгиледи. Тоо таштардын жылдырбай кармап калуу үчүн казыктарды жана тростун жардамына жерге байлап салуу иш-чараларын уюштурууну ушул өздөрүнө жүктөлдү деп атабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош шаарында 75 туракчайды авариялык абалда деп тапкан. Алмагүл Эркебайкызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.